Бейше, Алатоо чыгармасы. Асман көкті чалқыған, терең сонун Алатоо. Ушу дегенде эле ушу тушоо кесибиз чоң сценадагы мындай масштабный проекттердеги тушоо кесип ушу президент Садыр Нуркожоевдун астында ушундай аткаруу менен башталып кетти. Бул дагы болсо кандайдыр бир жакшылыкка болгон белги деп өзүмө кабыл алдым. Көгүлтүр ысык көлдүн ачылышына чакыруу түшкөндө 2 жума, 1 жума эрте жиберебиз ырларыбызды. Анан мен ушу Алатоо ырын жаздырып как раз ушул маалда жаңыдан тарап элдин купулуна толуп баштаган учур болчу. Анан ырды кетиргенде угуштуу айтышты. Президенттен кийин эле сиз ачасыз деп. Мен үчүн аябай күтүлбөгөн жерден болду бул нерсе. Кубанычта болдум. Кубанычым ичиме батпай. Президенттин алдына чыкканда дагы аябай толкунданууну мындай айтып да бере албайм да, кандай эмоциялар мага толуп жатты. Ал жакта баары тең жандуу үн менен болду. Ошонун баарын колго алып, Кыргызстаныбыздын жаратылышын көзгө алып, патриоттук сезимдерди ойготуп, ырдап бардык тең жакшы болду. Гүлназ Чыныбек кызы деген эжекебиз бар. Советтерин берип турчу, ырларды башкача бир жаңылык болуп аткан нерселерди мага кетирип турчу да. Мону байкап көрсөңчү, тындай кылып көрсөңчү депчи. Ошо эжекебиз айткан. Могу ырды ырдап чыксаң сенин голосуңа жакшы отурат деп. Келдибек Тургунбаев деген агайыбыздын ыры. Сөзү дагы обонун да бир киши жазган. Башында кавер катары эле чыгарам деген ой болуп аткан. 1-2 проектке чыгып эле ырдайм деп. Аранжировкага тиги бул студияларга, серьезный студияларга барып эметпей эле, жеңилирээк эле өзүбүзгө жакын кылып эле жазып чыгарганбыз. Ошонун баары элге кирип кетти дагы. Эл жакын кабыл алды. Кече жакында эле жолуктук автордун өзүнө. Ошону көрүп укканда толкундануу болуп көзүнө жаш алган экен. Ал жерден жакшы сөздөрүн айтты. Ырды ырда, сен жеткирипсиң. Бул жерин мындайраак кылып ырдасаң болот. Мындай кылышың керек деп өзүнүн дагы советтерин айтты. Анткени агайда дагы ал жагынан билими бар, өтө чоң. Ошонун баарын өзүбүзгө кабыл алып, агайдын батасы менен дагы ушинтип баштап кеттик. Буюрса. Билимим тууралуу айтып кетсем, ошо Кыргыз-Түркманас университетинде окугам. Эстрадный бөлүгү бар, консерваториясы. Академическое пение деген атайын, академикалык ырдоо деген бөлүгү бар. Ошол жакта Керим Орузбаев деген агайымдан вокал сабак алып, үнүмдү ошол агайыбыз коюп берген. Классический ырдоо жагынан, ошо опера жагынан мага сабак алынган да, мен алгам. Мындай эстрадный жанрында мен кафе ресторандарда мурун ошо студент кезде подработка катары иштеп жүрүп, ырдап жүрүп, бир аз да өзүмө жакын болгондуктан ошол жагынан да ырдачымын да. Мындай айтканда билимим ошол оперный жанрына жакын ба, ошол жаатында. Мен өзүм негизи тоолор арасында эле Тогуз-Тороо деген райондо төрөлгөм. Бир 5-класстарыман кийин эле ошо ырдап баштагам. Гитараны чертип, ошол жактан үйрөнүп, Комузда кружогуна барып турчук. 2018-19 жылдары мен Турцияга барып, үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу ошол жакка барып иштегенге туура келип калды. Бул жактан ага чейин дагы аракет кылып жүргөм. Ырдап чыгайын Кыргызстандын шоу-бизнесине, балким ар кайсы жанрда, ар кайсы тематикада, жана ошондой эле группалар менен, триодо балдар менен чогуу ырдачымын. Такыр эле кандай десем, жолубуз болбой, балким жеткире ырдай албай жүргөндүрбүз. Ошентип жүрүп эле анан баарын тыштап иштеп кеттим. Анан Турцияга барып ырдап калганымдын эле себептери ошол. Жан дүйнөдө ырдап турам да, ырдабай кала албайм. Мисалы үчүн бир жерде болбосо бир жерде, особенно башка өлкөдө болсоң, жан дүйнөң мындай жылына берет, ырдагың келе берет. Анан түрк айдоочулар менен ошо түркчө мен аябай кенен сүйлөшүм да. СНГнын баарынан келген туристтерди Анталия шаарынан отелдерине ташып, баратып, информацияларды берип, маалыматтарды берип, эмне кылыш керек, бияктын закону кандай, ошонун баарын түшүндүрүп берчү экен. Айдоочулар кээде айтып калчу, ырдап берип койбойсуң, ырдап берип койбойсуң деп эле түртүпчү. Микрофону бар да, ал чоң автобустачы. Орусчасын, кыргызчасын ырдап берип, ошентип көңүлүн ачып көтөрүп турчук. Турциядан иштеп, анан Москвага келдим. Россияга барып эле, ар кандай жумуштарга кирдим да мен. Тем более жана коронавирустан кийин элдин баарында кризис болуп, иштебей жатып калдык, жолдун баары жабык, иштин баары жабык. Ага чейин кафе ресторандарда ырдап кичине өзүм сферамда, карантин учурунда маскаларды кийип алып, ал маалда стройкалар гана иштечи. Ошентип стройкаларга да кирип, разнорабочий болуп,
ошентип иштедик. Бирок ошентсе дагы конкурстарды карап, тааныштарыбыз чыгып, мисалы үчүн досторубуз, байкелерибиз деле жана Бек Исраилов, Азат байкелерибиз чыгып келбедиби? Анан алар менен дайыма сүйлөшүп турабыз да, досторубуз бар. Анан мен дагы аябай мен деле чыгып ырдасам болот экен да, тем более мен Москвадамын деп заявкаларды тыштап атып эле биринчи мен ТНТ деген каналына чыгып кеттим. Ал жак конкурс эмес болчу, музыкальный шоу да. Ал дагы бир аз да трамплин болду, бирок жетиштүү эмес. Бат эле чыгып, бат эле унутулуп кетти ал жак. Андан кийин дагы аракет кылып, заявкаларды кетирип, аябай аракеттерди кылып, көп эле конкурска кетирдим. Анын арасында ошо «Ну-ка все вместе» деген да конкурс болчу. Бир күнү жооп келип калды почтама. Сиз жакшы ырдайт экенсиз, бизге жактыңыз, келиңиз. Саат мынчада Мосфильмге келесиз, мынчанчы күнү прослушивание деп. Анан барсам 4000 бир нерсе киши келиптир кастингкечи, Москва ичинде эле. Ошо Мосфильмге. Эртең мен 8ге десем, мен вообще 7де барып алгам. Көрсө ал жакка 6дан бери тургандар бар экен. Биринчи прослушиваниясынан бүтүп, калган жагына ошо 4000ден ашкан кишиден 350-400 киши өттүк. Анан ошо 400 кишинин арасынан кийинки прослушивание уже 10 киши отурат, 10 жюри. Ал жакта Басков, Лазарев да көптөгөн атага чыккан ырчылар Россиянын, СНГнын. Анан ошол 10 кишиден өтсө, анан эфирге чыгат экен да. Мен кирип туруп ырдадым, аябай толкунданып отурчу. Ырдап бүткөндөн кийин эле айтышты. Жакшы болду. Бир аз дагы толкунданын үстүнөн иштеп койшуң керек. Бирок сен өттүң деген эле такыр эле өзүмдү жоготуп койдум. Ошол 400 бир нерсе кишинин арасынан эфирге 8 алыптыр. Башынан аягына чейин да эсептегенде ошо 4000 бир нерседен эфирдин ошо биринчи эфирге чейин 8 киши чыктырбыз да. Мындай Кыргызстандын намысы болуп калды да. Сынактардан кийин деле аябай мындай көтөрүлүп учуп кеткен жокпуз эми. Бирок Кудайга шүгүр эле колдоолор болуп жатты. Андан кийин өзүм ырларымды чыгарып баштадым. Бирок негедир жан дүйнөлөрүнөн, элдерден, угуучулардан алысыраак болуп калган окшойт алар. Көп деле кеткен жок ырларым башка. Анан изденүүнүн үстүндө жүрдүм. Сөз болду. Сен уже көп жылдан бери жүрөт экенсиң. Келбейсиңби? Уже сен дагы уже жашың өтүп баратат деген сөздөр бар го кыргыздарда. Сен үйлөнүшүң керек, бала болушуң керек, мындай болушуң керек. Ал жакта студия бар болчу да, звукозапись студия бар. Анан ошолордун баарын көчүрүп келдим да. Ошондо көзүм ачылды да. Аябай өзгөрүүлөрдү көрүп, өзүмдүн эле досторум, классташтарымдын бала чакаларын көрүп, алар өсүп кеткен, уже бул жакка калам деп чечим чыгардым. Ыр жагынан болсо да ошо Кыргызстандан чыгам деп. Анан көп жыл Кыргызстанга келбей жүргөн сезимдер дагы түрткү болду дейм да. Ошо Ала тоо чыгармасына жан дүйнөңдү, душаңды берип ырдагангачы. Бул жасалма интеллект ырдап турган наркы берки деп кээ бири жазат, сенин голосуңду жасалма интеллект деп жүрсөк, көрсө сен ырдай турбайсың деп. Мындай негизи бир ыр же атың чыгып кеткенде жаңылык болуп, мындай бир толкун келет го. Мындай толкун болгон да, мисалы үчүн жана тиги шоулорго чыгып жүргөндөчү. Анан бир аз да болсо такшалып калганбыз ал жагынан. Бирок аябай жакшы сөздөр көп болуп атат. Патриоттук сезимдерди ойготкон ыр болуптур. Ушундай келип атат, жеткире ырдапсың, рахмат деп баардыгы тең жазып жатат. Чет өлкөдө жүргөндөр көп жазат, мисалы үчүн. Мен азыр ыйла болуп отурам. Кыргызстанымды сагынып дейт, ар бирине жооп берип, ар бирине жазып атам. Жагымдуу болуп атат. Мисалы үчүн ушундай патриоттук кыргызымдын ырлары элибиздин жүрөгүнөн орун алып жатканына. Анан кыргызымдын жаратылышы дагы аябай кооз го. Ошол жакта видеолорду тартып туруп эле анан ошо ырды кошуп койсо 2 эсе көбөйүп кеткен да бул сезим дагы. Ошол стористерди көрүп атасызбы? Ооба, мага келип ар бирине рахматымды айтып, жазып, өзүмө да бөлүшүп ошентип турам да. Ошентип колдоп кеткен кыргыз элине дагы рахматым айтмакчымын. Кареке катып алган элесиңди. Бат эле чыгып жоголуп кетем деген эми ар бир эле чыгып калган ырчылар да бар. Ой келет ар бирине эле. Мындан кийинки чыгарманы чыгарарда аябай ойлонуп атабыз. Азыр эле ойлонуп койгонбуз. Биринчи ырдын артынан
артта калып калбаш үчүн, такыр эле өчүп калбаш үчүн аябай издениш керек. Албетте ал жагы да туура. Эле авторубузга жолукканда, баталып атканда ал жерден да живой өзүм ырдап бердим да. Агай дагы ырахаттанып угуп анан китебин берип атканда өзүнүн дагы бир ырын берген. Ал арча деген. Ал дагы мыкты оон менен, мыкты сөздөр менен экен. Ал жагында буюрса алды да чыгарабыз деген үмүттөбүз. Андан башка дагы эми азыр алек болуп жатабыз. Бул Ала тоонун клиптери бүткөндөн эле экинчи жырды буюрса элдин алдына чыгарабыз деп. Мындан да чоң вариантын даярдап жатабыз буюрса. Уже ал жакта инструменттер, аспаптар кыргыздын комузу кошулган, бэк вокалдары менен баары кошулган, клипи менен буюрса баарын элдин алдына чыгарабыз деп турабыз. Жакынкы арада буюрса азыр ошонун үстүнөн иштеп аракет кылып жатабыз да эмгектен. Студияда дагы билим жагынан да бир аз окуганбыз, түшүнүгүбүз бар болгондуктан ал жакта дагы инструменттер жакшы. Кудайга шүгүр эле кошулган. Голостор дагы, бэктери дагы 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи голосторуна чейин бөлүп чыкканбыз. Ошол варианты да. Бирок мындан дагы күчтүүрөөк кылып, ошол подачаны берүүгө дагы аракет кылып, дагы жасап жаткан эмгегибиз бар. Ооба, Москвадан келгенден кийин ар бир адам, негизи эле айта кетсем, ар бир адам өзү бактылуу болгонго, ошо бактысы үчүн күрөшкөнгө татыктуу укугу бар деп ойлойм. Мындай күтүп эле отура бербестенчи. Анан ушундай предложение келген, ушундай бар экен, катыш, мындай кыл, тигиндей кыл дегенден эле барып, негизи куттуктап барып, ал жакка ырдагам, негизи өзүмдүн ырыман, эстрадныйлардан. Аны ырдап туруп эле ошол жактан сүйлөшүүлөр болуп туруп эле калып калдым. Балким таап калам деп эле ошол ой менен калдым. Азыр канча выпуск болуп кетти билбейм, ушул канчадан бери эле жүрөм ошол жакта. Бирок азырынча эч кимди таба элекмин. Үйлөнө элекмин. Бирок жазышат, талапкер болуп, мен сизге баргым келип атат, барам деген бардыгын тең редакцияга жиберем да. Мисалы үчүн мен анын сыртынан сүйлөшүүгө окуум жок. Башка да жазышат, жагып калдың, сүйүп калдым наркы берки дегендерин, эми рахмат деп эле калып калабыз.